Aynen baldarın anlatılmıştır çoğu yoluna adam şiltovatasına şu yollar baysalda olsun. Baysalda olsun. Kudayımın niyeti tövür, berekesi tövür dursun sizlerge. Aldınlardı bala, artınlardı mal bassın. Şu kalmaktan konular tüyönüktü olsun. Biriyine ödöde öbek kıldıyda jölök bolup birin kurmakta sıylap Kudayım sizlerge bekem çimdes uzun baklı ömür versin. Жастын тілеген берет Кудайдан ниеттес. Сооронбай Жээнбеков бата берип, Асылбек Жээнбековдун кызынын тоюнун видеосу тарады. Экс-президент Сооронбай Жээнбеков Асылбек Жээнбековдун кызынын кыз узатуу тоюнда бата берди. Мындай видео соц тармактарга тарады. Видеодо көрүнгөндөй, кыз узатуу тоюнда Сооронбай Жээнбеков 2 жашка бата берген. Ал эми төрдө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун отурганын көрүүгө болот. Айрым маалымат булактары жазгандай, Асылбек Жээнбековдун кызы Акылбек Жапаровдун уулуна турмушка чыккан. Кыз узатуу той 25 декабрда Бишкекте өткөн. Булак аргумент кейчи. Ош облусунун Араван районунда ок атуучу курал колдонгон 269 мергенчи каттоого алынган. Алардын катарында Керметтөө айыл өкмөтүнүн тургуну Адылбек Матисманов 25 жылдан бери курал сактап келет. Ал айыл четинде жашагандыктан мал жандыктарын жапайы жырткычтардан коргоо үчүн ок атуучу курал колдонууга аргасыз. Афган согушунун катышуучусу куралды сактоо, колдонуу эрежесине өзгөчө көңүл бурарын айтат. 4 козуму бир неме кылып атканда ошондо колдондум, ошо бир чоң өзүбүздүн эле ушу айылдын иттери окшойт. Ошо иттерге колдондум. Ошондо бир көрдүм да. Өзүбүздүн иттердин кол салганын. Андан башка ошо чөбөрө жапайы жырткычтардан кутушага сактап сейфке ошолордун айтканындай кылып сактап койгонмун. 10 жылдан ашып калды. Баламкы быйыл алды, 1 жыл болуп калды. Эми мурунтан ошол фермер хозяйство болгондон кийин ошону колдонуп жүрдүк. Ок атуучу курал колдонгондор укук коргоо кызматкерлеринин көзөмөлүндө. Ош облустук ички иштер башкармалыгы 24 декабрдан баштап ок атуучу куралдар менен коштолгон кылмыштарды алдын алуу, коомдук тартипти камсыздоо максатында арсенал аталышындагы иш-чарасын өткөрүүдө. Анын алкагында курал колдонгон жарандардын үйлөрүн кыдырып, түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Курал бар мергенчилерди текшерип азыр жүрөбүз. Бул жерде Керметтөө айыл өкмөтүндө 30 охотник бар. Охотниктердин куралдарын сактоо эрежелерин, мөөнөттөрүн, уруксат берүү, куралдарды жаш өспүрүмдү алыскы бөлмөдө сактоону, ошону менен эле бирге курал жарактан кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча иш-чаралар өткөрүлүп жүрүп атат. Анан кийин куралды кармаган мезгилде дагы ошо атта турган мезгилде да аябай коопсуздукту жакшы караш керек. Себеби дегенде ошо нерселерди байкабай атып алышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошону кайсы жаныбар, кандай нерсе так таанып туруп атканы жакшы болот.
30 декабрга чейин Арсенал ыкчам алдын алуу ишарасын алкагында 600гө жакын ок атуучу курал колдонгон мергенчилер текшерилди. Натыйжада ок атуучу куралды сактоо жана кайра каттоо эрежесин бузгандыгы үчүн 23 жаранга протоколдор түзүлүп, аларга карата 39 000 сом айып салынып, анын 12 000 өндүрүлгөнү маалымдалат. Майрамдарга карата ошо ок атуучу курал менен эл топтолгон жерге барбоосу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Андан сырткары ошол жардыруучу заттарды сактаган мекеме уюм ишканалар бар. Алардын ошо сактоо эрежелерин, коопсуздугу боюнча көздөн өткөрүлөт. Ошондой эле бүгүнкү күндө жалпы Ош облусу боюнча 1000ден ашуун колунда курал жарагы бар мергенчилер болгон болсо, азыр бүгүнкү күндө ушул аптада 600гө жакын ошо мергенчилердин үйүнө барып, ошол сактоо эрежелерин көздөн өткөрүп чыгышты. Ош облусунун аймагында автоунаалар менен мыйзамсыз ок атуучу куралдарды, ок дарыларды жана жарылуучу заттарды киргизүүгө жол бербөө максатында 1636 кирип жаткан автоунаа, 2065 үй ээлери, 13 соода саатык базарлары, 3 мейманкана, 3 көңүл ачуучу жайлар текшерилген. Белгилей кетсек, Арсенал ыкчам алдын алуу иш-чарасын өткөрүүгө бар болуп 478 кызматкер тартылган. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош облусу. 20 жылдык тарыхы бар Исфана шаары мындан ары Разаков шаары болуп өзгөртүлөт. Бул боюнча 25 декабрда президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Лейлек районунун Исфана шаарын кайра каттоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Улуу инсандын атын алып жүргөн шаарда жашоо биз үчүн сыймыктуу шет жергиликтүүлөр. Кыргыз эли гана эмес, бүтүндөй, значит, биздин Орто Азия элдерине белгилүү болгон Исхак Разактын атынын ушул шаарга коюлушу бул сыймыктуу деп эсептейм. Анткени мен президентибиз Садыр Жапаровдун ошол отчет берип жаткан мезгилде телевидениеде отуруп, угуп, ушу сүйүнгөнүмдөн кол чаап жибериптирмин. Кол чаап жиберсем, менин неберелерим күлөт. Эмне болду деп. Анан аларга да түшүндүрүп айтып, көзүмдөн жаш чыгып кетти. Кыргызстанда төрөлүп, Өзбек ССРинде билим алып, ал өлкөдө эл комиссарлар советинин төрагасынын орун басарлык кызматында аткарган Исхак Разаков 35 жашында өз мекенине келген. 10 жылдан ашуун мамлекеттик жетекчилик кызматты аркалап, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн чоң салымын кошкон. 32 000ден ашуун калкы бар Лейлек районунун борбору Разаков шаары болуп өзгөрүшүн башка улуттун өкүлдөрү да кубатташууда. Исхак Разаков үчүн 110 карата келген жана катта эмгек деп эсептейбиз. Бұл кішіге достойный шындай емелер берілгенге жүзі мақыл болдық. Адам интернационалист болған, ам Өзбегінің оğlu болған, ам Тажикті оğlu болған, ам Қырғызстанның оğlu болған, büyük интернационалист болған. Бұл кішіде бұндай бір милләтке қарамастан, şu davlatты өнігішіге абдан қатты чоң хissa қошқан. Жаңы жылдан алдын ушундай жакшы жаңылык болду деп сүйүнүп, кубанычы батпай турган кез учурдан пайдаланып, мамлекет башчы Садыр Нуркозовичке жана Лейлек районунун башчысы Алмазбек Рахманкуловичке терең ыраазычылык билдирип кетем. Булардын эмгеги болду деп ойлойм. Жана мен ойлойм, бул ушуну менен эле калып калбай, Лейлек районуна мындан ары да өзгөчө көңүл бурулат деп ойлойм. Исхак Разаковдун ысымын Бишкек шаарынын райондорунун бирине ыйгаруу демилгеси буга чейин парламентте да көтөрүлгөн. Бүгүнкү күндө Лейлек районунун борборуна ыйгарылып жатышы кеч болсо да улуу инсанга болгон чоң урматсы экендиги белгиленди. Исхак Разаков менен биз сыймыктанабыз. Бизден. Исхак Разаковду азыркы кеч болсо дагы чоң баалоо болду деп эсептейм. Биздин президентибиз жана жогорку өкмөтүбүз тарабынан. Men qaysi bir жылдары bizim parlament bir көтөргөн маселе. Республиканын борбору Бишкекте райондордун бирине Исхак Разаков атындагы район кылабыз деген. Кыргыз Республикасынын чыгаан мамлекеттик жана саясий ишмери Исхак Разаковдун ысымын түбөлүккө калтыруу максатында анын мамлекеттүүлүктү калыптандырууга жана өнүктүрүүгө сиңирген зор эмгегин эске алып, туулган күнүнүн 110 жылдыгына байланыштуу Исфана шаарын Разаков шаары деп кайра каттоо боюнча өлкө башчысы демилге көтөргөн. Анын аткарылышы боюнча 2 айлык мөөнөттө министрлер кабинети жогорку кеңештин кароосуна киргизет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.